Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Гусул кантип алынат? Сүннөткө ылайык гусул мындайча алынат. Адегенде таза болсо дагы эки колду, жыныстык мүчөлөрүн жана денедеги кирдүү жерлерди жуу керек. Андан соң толугу менен даарат алып, бетти жууп жатканда гусулга да ниет кылуу керек. Буттун астында суу чогулбаса, бутту да жууш керек. Денеге баштан аяк суу төгүү шарт. Алгач 3 жолу башка, кийин оң ийинге, кийин сол ийинге төгүү керек. Ар суу төгүштө ошол тарап толугу менен сууланыш керек. Сууну биринчи төгүшүндө жышынуу зарыл. Гусулда бир мүчөгө коюлган суу башка мүчөлөргө да акса, ал жакта тазаланат. Анткени гусулда дене толугу менен бир мүчө катары саналат. Даарат алып жатканда бир мүчөгө төгүлгөн суу менен башка мүчө сууланса, ал мүчө жуулган болуп эсептелбейт. Гусул бүткөндө кайрадан даарат алуу макрух. Бирок гусул алып жатканда даарат бузулса, жаңыдан алыш керек болот. Суроо: сүннөткө ылайык гусул кантип алынат? Жооп: гусул алуу өтө оңой. Оозду жана мурунду суу менен жууп, деңиз же көлгө кирип чыккан душта денесин толук суулаган адам гусул алган болот. Алгач даарат алып, бетти жууп жатканда гусулга да ниет кылуу керек. Анан дене толугу менен жуулса, сүннөткө ылайык гусул алынган болот. Гусул алуу үчүн ниет Ханафи мазхабында сүннөт, башка мазхабдарда фарз. Гусул алып жатканда ниетти унутуп койгон адамдын дагы гусулу өтөт. Гусул алып жатканда бисмиллах окулат. Жыда калса, калима и шахадатты дагы окуса жакшы болот. Сүннөткө ылайык гусул алуу үчүн алгач таза болсо дагы эки колду, аврат жерлерди жууш керек. Денесинде нажасат бар болсо, аны тазалап жууш керек. Кийин гусулга ниет кылып, толук даарат алуу керек. Бетти жууп жатканда гусулга да ниет кылуу керек. Кийин денеге баштан аяк 3 жолу суу төгүү керек. Алгач 3 жолу башка, анан 3 жолу оң ийинге, 3 жолу сол ийинге суу төгүлөт. Сууну ар төккөн сайын ошол жак толук сууланууга тийиш. Биринчи төккөндө жышуу керек. Гусулда бир мүчөгө төгүлгөн сууну башка мүчөлөргө агызуу жайыз болуп, ал жерлер да тазаланган болот. Анткени гусулда бүткүл дене бир мүчө болуп саналат. Даарат алып жатканда бир мүчөгө төгүлгөн суу менен башка мүчө сууланса, ал мүчө жуулган болуп эсептелбейт. Гусул бүткөндө кайрадан даарат алуу макрух. Гусул алып жатканда даарат бузулса, гусулга зыяны жок. Бирок намаз окуу үчүн жаңыдан даарат алыш керек болот. Гусул алып жатканда самын менен денесин жышып жуу жакшы эмес. Кирден тазалануу ишин гусулдан кийин же мурда кылуу керек. Эки иштин бир эле убакытта кылынуусу ылайык эмес. Гусулда ашыкча суу колдонулуп болуп макрух болот. Маликиде болсо, мувалатка тыным албай жууганга тоскоол болсо гусул өтпөйт. Мончого киргенде алгач гусул алынат, анан кирден тазалануу үчүн жуунат. Кирден тазалануу үчүн жуунуп жатканда керегинчелик көп суу колдонууга болот. Гусул алып жатканда намаз дааратын буза турган жагдайлар болуп калса, мисалы кан чыкса, жел, зара чыкса жана башка, гусул кылган жерден улантыла берет. Дааратты буза турган нерсе гусулду бузбайт. Бир гана бул даарат менен намаз окулбайт. Кийин намазга даарат алууга тийиш. Жуунуп кезде аврат жерлерди жана колтукту кыруу, чач, тырмак алуу макрух. Хайз кезде булар макрух эмес. Ошондуктан жуунуп кезде гусулдан мурда буларды кылбаш керек, же гусулдан кийин, же башка убакытта кылуу керек. Гусул жана ысырап. Суроо: дааратта жана гусулда керегинен ашыкча суу колдонуу ысырап болобу? Жооп: ооба. Бир гана гусулдан мурда же кийин кирден тазалануу үчүн жуунууга болот. Васваса, күмөндөнүү. Суроо: васваса алуу адаммын. Кылдаттык менен даарат гусул алганыма карабастан суу тийбеген жерим калган болсо, же сажда и
сак кылынуусу керек болгон жерде унутуп койгон болсом, ушуга окшош башка нерселерди унутуп калган болсом, орозо кармап, бирок унутуп жеп ичип койгон болсом, унутуп намаздын убагын кечиктирип койгон болсом, кийин эстебегеним үчүн казасын окубаган болсом, акыретте абалым кандай болот? Жок, динибизде унутуу үзүр болуп саналат. Унутуп жеп ичүү орозону бузбайт. Казасын кармоонун да кереги жок. Унутуп намазды казага калтыруу да күнөө эмес. Даратта, гусулда суу тийбеген жер калган болсо, билбегениңиз үчүн күнөө болбойт. Суу тийбеген жер калып кеттиби деп кайра жууштун кереги жок. Булар васваса болуп саналат. Васваса болсо күнөө. Гусул алып жатканда сүйлөшүү. Суроо: гусул алып жатканда сүйлөшсө эмне болот? Жооп: гусул алып жатканда сүйлөшпөө сүннөт. Муктаждык болбосо сүйлөшпөө керек. Башка жерде алуу. Суроо: Эбедие китебинде гусул алып бүткөндөн кийин кайра даарат алуу макрух. Даарат бузулбаса башка жерде алуу жайыз деп айтылууда. Башка жерде алуу дегенди кандай түшүнсө болот? Жооп: гусул алган жерде эмес, башка жердеги жууна турчу жерде даарат алуу дегенди билдирет. Эгер ушундай болсо макрух болбойт. Гусулдан кийин буттарды жуу. Суроо: гусулдан кийин буттарды кайра жууш керекпи? Жооп: эгер буттардын арасында суу чогулса, чыгып баратып буттарды кайра жууш керек. Суу чогулбаса кайра жуулбайт. Маликини таклид кылып гусул алганда. Суроо: Малики мазхабын таклид кылган эркек адам гусул алып жатканда алгач аврат жерлерин жууса, кийин аврат жерине колу эч тийбеген болсо, даарат алып гусул алгандан кийин бул гусул даараты менен намаз окуса болобу? Жооп: окуса болот. Гусул алып жатканда кол алдыңкы аврат мүчөгө даараттан кийин тийбесе, даарат бузулбайт. Аврат жерлерине тийүү гусулга ансыз деле зыян кылбайт. Тактап айтканда, кол тийген болсо да гусул улантылат. Кийин намаз окуу үчүн бир гана намаз дааратын алуу жетиштүү. Аялдарда болсо, кол аврат жерлерге тийсе да даарат бузулбайт.